Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен Таң Гезитинин YouTube каналынын катталуучулары. Биз бүгүн Баткен облустук Сүрөт көркөм мектеп-интернатынын имаратындабыз. Сүрөт мектеп-интернатынын директору Калбердиев Ибрагим агай менен жолугуштурабыз. Агай, саламатсызбы? Айтсаңыз, бул мектеп-интернат качан түзүлгөн, качан уюшулган, кандай багытта иштерди алып барасыздар? Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Жакшы болот. Биздин Баткен областык көркөм сүрөт мектеп-интернаты 2006 жылы өкмөттүн номер 105 токтомунун негизинде ачылган. Андан бери 16 окуу жылы болуп жатат. Ушул мезгилде биз кыйла ийгиликтерге жетиштик десем болот. 2006 жылы ачылгандан бери биз ошол баштапкы жылдары тилекке каршы тийиштүү имарат жок болгондуктан кээ бир айылдарда ошондой эле мына шаардын ар кайсы жерлеринде жүргөнбүз. Бирок кандай гана кыйынчылыктар болбосун, дайым ийгиликтер коштоп жүргөн бизде. Эми окуу процесси боюнча айта турган болсом, бизде окуу процесси ошо улуттук көркөм сүрөт академия тарабынан бекитилип берилет. Ошондой эле базистик окуу планынын негизинде биз жалпы иш алып барабыз. Ачылгандан бери мына 16 окуу жылы болуп атат. 16 бул мезгилдин ичинде биздин окуучуларыбыз бир кыйла мына международный эл аралык жана дүйнөлүк масштабтагы өтө чоң сүрөт конкурстарга, фестивалдарга катышып, чоң жалпы ийгиликтерди жаратып жатат. Атап айта турган болсом, биздин окуучуларыбыз мына дүйнөлүк масштабтагы багыдай фестивалдарда, ошондой эле көркөм сүрөт сынактарында алдыңкы байгелүү ошонун орунду ээлеп, окуучулардын сүрөттөрү мына дүйнөлүк музейлерде, Анталияда, Туркияда, Румынияда жана башка жерлерде коюлган. Окуучуларыбыздын азыр мына бүтүрүүчүлөрүбүз болсо, азыркы мезгилдерде мына Кытайда, Арабияда, ошондой эле мына Россия мамлекеттеринде, башка жерлерде иштеп жүрүшөт. Окуу процесси боюнча ошол бизде бөлүнгөн ошо базистик окуу план боюнча мына гуманитардык сабактар дагы кадимгидей өтүлөт. Ошондой эле спец сабактар боюнча дагы өзүнчө баягыдай жадыбал түзүлгөн, ошол боюнча иш кетет. Ал үчүн мына мастерской, ошондой эле класстар, каналар бардыгы жабдылган. Эми тилекке каршы кээ бир мына жетишпеген нерселерибиз бар. Аларды биз өзүбүздүн күчүбүз менен ошону толуктап жатабыз. Эми сабактардан болсо мына рисунок, ошондой живопись сабактары, андан сырткары мына композиция, бул сабакта мына окуучуларыбыз ошо өздөрүнүн мына чыгармачылыгы боюнча иштейт. Андан сырткары мына чаптап иштеп деп коебуз, мына скульптура сабагы боюнча да чокодон иш алып барат. Бардыгы машыгуу болот да, ушундай негизинен. Мектепке канча окуучу кабыл аласыздар? Конкурстук негизде кабыл аласыздарбы же кандай, ушул жөнүндө дагы айтсаңыз? Биз мектепке конкурстук негизде кабыл алабыз. Ошо Баткен областык көркөм сүрөт мектеп-интернаты болгондуктан областык масштабтагы окуу жайы, ошондуктан биз областык масштабта ошонун кампанияны баштайбыз. Бул бизде мына март айында республиканский выставка болот, көргөзмө. Ошондо отчеттук көргөзмөгө, жалпы көргөзмөгө катышабыз. Отчеттук көргөзмө болот. Ошондо ошонун Бишкек шаарындагы улуттук көркөм сүрөт академиянын ошо бардык филиалдары өздөрүнүн ошо жылдык отчеттун көргөзөт Бишкек шаарында. Ошондон келип туруп эле ошол апрель айында мен өзүнчө мына бөлүп койгом, баягыдайча мына региондорду, мисалы мына Кадамжа региону, ошондой эле Айдеркен зонасы, Бүргөндү зонасы деп койгонбуз. Ошондо анан Лелек району боюнча атайын алдын ала ошо жергиликтүү өкмөткө, мындайча бийликтерге катар кылуу кайрыламдагы ошолордун жардамы, ошонун колдоосу астында биз экзамендик кампанияны жүргүзөбүз. Эң башкысы ошону таланттуу көркөм сүрөткө чыгып аларды тандап алабыз атайын сынак менен. 8 класска. Ошондо быйылкы окуу жылында, эмки окуу жылыга биз 32 окуучуну тандап алдык. Эң таланттууларды. Эми жалпы
мектеп боюнча менимче бир 70-80ге жакын алып барабыз деген ойдамын окуучунун санын. Жатак мектеп интернаты деп жатасыз. Бул жерде окуучулар жатып окушат экен. Анан айтайын дегеним, имарат анча деле заманбап эмес экен. Бул имарат боюнча дагы ошол окуу жайдын өзүнүн менчик окуу жайын уюштуруу үчүн дагы бир аракеттер кылдыңызбы? Аракеттер болуп жатат. Окуу жылы ачылгандан бери имарат маселеси көйгөй болуп атат бизге. Азыр Кудайга шүгүр ушул Баткен шаарынын мэриясынын ушунун баласындагы имаратта турабыз, жакшы. Кичине болсо да шарттарыбыз бар. Аудитория, ашкана, жатакана бардыгын түзүп алганбыз ушул жерде. Жатакана маселеси дегенде мына кровать маселеси, стул алар менен жетишпегендиктен биз өзүбүздүн күчүбүз менен жасап да болсо учурда бардык окуучуларга жетиштүү кылып алганбыз да. Анан мына парта стулубуз жетишпейт. Бул да жылын эле кайрылабыз. Мүмкүнчүлүк болушунча баягы колдонуудагы ошонун парта стулдарды да сурап, учурда колдонуп, окуу процесси талаптагыдай жүрүп жатат. Бул жерде окуучулардын эмгектери коюлган экен. Мындай эң жакшы бир сыйлыктарга татыган эмгектер барбы? Сыйлыктарга татыган эмгектер бар. Мисалы үчүн былтыркы окуу жылында эле айта турган болсок, бизде мына заманбап фестиваль болду, мына республикалык масштабта. Ошондо 1-чи, 2-чи, 3-чү байгелүү орундарды биздин окуучулар ээлеп алышты. Бул да болсо биздин ийгилик окуучуларыбыз. Эми мындай выставкалар, көргөзмөлөрүбүз дайым эле болуп турат. Атап айтсам, мына облустун борборунда, ошондой эле мына бардык шаарларда, ошондой эле райондун мына борборлорунда бардык жерлерде 1-2 керек болсо андан да көп жолу ошонун көргөзмөлөрдү өткөрдүк. Айрыкча мына Кадамжай шаарында мына жумалык болду, өтө чоң масштабта өткөрдүк. Андан сырткары мына Лейлекте, Испана шаарында, мына Разаков шаарында, ошондой эле мына Сүрүктүү шаарында дагы дайым өткөрүп турабыз. Андан сырткары мына региондордо, мисалы мына Бүргөндү зонасында, ошондой эле мына Кара Токой, Согмент деген мына зоналарда, мына Дара зонасында дагы биз ошол мына жасаган ачык эшиктер күнүн сүрөт көргөзмөсү аркылуу өтүп турабыз. Эми ошо бизде мына программа боюнча деп айтып кеттим. Ошону окуучуларыбыз мына 8-чи класстан кабыл алабыз. Биз кабыл алганга чейин биз балдардын ошону мектептин деңгээлиндеги сүрөтүн атайын сынак алабыз да байкап көрөбүз да. Эгер ошо шыгы мына көркөм сүрөткө окуй турган табити болсо, ошону беседа аркылуу болсо дагы андан сырткары өзүн тарткызып көрөбүз. Ошол шыгы көркөм сүрөткө ошонун өнөрү барбы жокпу? Ошо сынак аркылуу кабыл алабыз. Анан 8, 9, 10, 11ге чейин окутабыз дагы 4 жылда атайын программалар берилген. Ошо программанын негизинде окуу жүрөт. Ошо 4 жылда биз окуучуларды окутуп жогорку ошо көркөм сүрөт академияга даярдайбыз. Андан сырткары окууларды ошо көркөм сүрөт академияда улантышат. Айта турган болсом, быйылкы окуу жылында дагы 15 бүтүрүүчү болду. Бизде 11-чи классы бүттү, 15 окуучу. Быйыл барышып көркөм сүрөт академияга ошо кирүү сынактары эң жакшы тапшырышып, бардыгы 1-чи курстун студенти болушту. Өзүңүзгө белгилүү болгондой эле, мына президентибиздин жарлыгы менен билим тармагынын кызматкерлеринин айлыктары көтөрүлдү. Сиздерге дагы ошондой мүмкүнчүлүктөр болдубу? Айлыктар көтөрүлгөндө эми жалпы эле ошо билим берүү мына системасы да эле биздики дагы ошондой эле көтөрүлдү. Буга ыраазыбыз, бардыгыбыз эле мугалимдер бардыгы ыраазы. Ошо президентибиз эми жакшы көңүл буруп атат мына билим берүү бөлүмүнө, билим берүүгө. Бул айлыктын көтөрүлүшү менен катар ошо иштөө мына сапатыны дагы мына жогорулатуу деп эсептеймин да. Ошондуктан баягы мугалимдерден, ошондой эле тарбиячы, бизде кандай гана кызматкер болбосун, айлыгы көтөрүлгөндөн кийин ошо андан ары кызыгуу пайда болот экен да. Ар кандай сунуштар, ар кандай неме ийгиликтер да болот деп эсептейм. Эми бизде дайым эле мен айтып кеттим жогоруда, ийгиликтер өтө дайым эле болуп турат. Мисалы үчүн көчмөндөр оюну болду. Андан сырткары жылда эле мына заманбап фестиваль болот. Андан сырткары мына Ош шаарында Юзо Ош ошо коомдук бирикмеси тарабынан иш чаралар болот. Дайым эле ошо биздин
мектеп интернатыбыздын окуучулары дайыма эле ошол байгелүү орундарды ээлеп келишет да. Ошондой эле өзүбүздүн ички мына көргөзмөлөр болот. Анда дагы ошо эң жакшы биздин окуучулардын иштери коюлат. Быйылкы жаңы окуу жылына кабыл алуу боюнча анан мындай өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңүздөр болсо, өзүңүз кошумча айтып өтсөңүз болот. Жакшы болот. Быйылкы эме окуу жылында ошо максатыбыз эле окуучулардын санын көбөйтүп, санын сапаты менен кошо да. Ошо сапатына карап санын да көбөйтүү биздин алдыбызда милдет болуп турат. Себеби 8 класска мен айтып кеттим, 30дан ашык алдык уже. Эми мындай шарт болот экен, кээ бир окуучуларыбыз ошол сабак башталарда же болбосо 1-сентябрдан кийин баягыдай турмуш шарттарына байланыштуу келе албай калат экен да. Үй бүлөлүк шарт боюнча анан алардын ордун толуктоо боюнча дагы ошо биз дагы кабыл алабыз кошумча. Андан сырткары биз мына өтө эле таланттуу окуучулар болуп калса, эгерде облуста биз мына 9-10 класстарга дагы ошо өзүнүн деңгээли ошого дал келсе кабыл алабыз. Анан ошо быйыл дагы эле жылдагыдай академияга ошо бүтүрүүчүлөрдү биз даярдайбыз. Ошондуктан мына 8 класска кирген окуучулар дагы ошо ата-энелер ошо балдарын жөнөткөн да, балдарын кыздарын жөнөткөн учурдан пайдаланып мен айтып койсом болот. Ошо биздин мектеп интернатыбызда ошо балдарга 4 маал жалпы тамак берилет. Мында жаса бекер, бардык бекер, окуу, жатакана жалпы мамлекет берилет эсебинен. Ошондой. Рахмат агай, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, биз бүгүн Баткен облустук көркөм сүрөт мектеп интернатында болдук. Бизге катталууну унутпаңыздар. Амандыкта көрүшөлү.